Assalamu alaikum mekendештер. Бүгін 8 февраль, кечки saat 9 Москва шаарындабыз. Мына ал машинанын ичин көрсөтөйүн деп турам достор сиздерге азыр. Мына достор. Бунун аркасы толло картон. Бул картонду неге толтуруп ал деп ойлонасыңыздар керек. Азыр буну каяка алып барабыз, эмне кылабыз? Бизге бирге болуңуздар, видеону акырына чейин көрүп турсаңыздар. Бардыгын көрсөтөм. Мен өзүм доставкада иштейм, тамак ташыйм. Тамак ташып жүрүп эле подъездин жанын боюндагы таштанды коробкаларды азма-аз болсо да аркага жүктөп коюп атып, аркасы мына толуп калды. Азыр буну алып барып сатабыз. Канчадан алат экен кардонду? Кыйгы канча сом болот экен? Барып сиздер менен бирге байкап көрөбүз. Кардонду эмне себептен жок кылбай дворниктер чогултат. Мына иштин баардыгы ушул жакта турбай көрсө. Болсо МКАД бул Москваны тегеренет колесой болуп. Неден кетсең азыр эч жака бурулбай. Кайра айланып ушул жерге келип каласың да. Кечинде кетатканын себеби Москвада бардыңдар билесиздер, пробка абдан катуу болот, ошого пробка таркагандан кийин кетти да. Бул кардонду негизи атайын алып сатып алгандар бар, газелдер менен. Алар дворниктерден 8 рубльден чогултуп базага алып барып сатышат. Базага канчадан сатканы белгисиз. Азыр мен атайын базага кеттим, базада канчадан алат экен барып көрөбүз азыр. Аз болсо да ошо базага тапшырып көрөйүн дедим.
Dostlar, mына контейнерде дагы картондар бар экен. Мындай ичине батпайт эле мешокко салып туруп илип алдык. Мына жерге азыр базага келдим. Базага аз тапшырып чыгабыз. Достар, авто тараза, машина тараза. Çek alacağım az. Жерден алышат экен. Нерден пресс кылат. На картон. Достар, машинаны бошоттук. Азыр үстой машина менен дагы таразага коюп yerden çek жазып ошондой. Мындай кылып. Азыр эми пустой машина менен таразага коебуз. Таразадан бизге таза канча килограмм кеткен чыгарып берет да, анан акчаны алабыз. Таза вес 160 килограмм чыкты. Азыр ал жерден таразадан чыгып, мына жактан да маңдайдагы корпустан акчасын алабыз. Мына шлагбаун жакка кирип, мына ит чыгып атпай, ушул ит жакка кирип акчасын алабыз. Тапшырып чыктым. Bir жерге барсам 15 рубльден алат экен, бирок кечинде кассасы иштебейт экен. Эртең күндүзү кел акчасын аласың деди. Анан мен эртеси дагы барып келип отурбайын деп сураштырсам, дагы бир жерде алат экен. Ал жерде 16 рубльден алат, акчасын күнү-түнү круглосутка берет дегенден бардым эле, бирок 16 рубльден эмес, 13,5ден алат экен. Менин машинамдагы картондор 160 килограмм çıktı. 160 килограмм 2160 rubl oldu. Mına dostlar. Просто çoğultup koygan эле, мусордан көрүп эле çoğultup коюп аткан кардон ошончо болду. Мен өз негизи анча-мынча көрчүм, атайын газель менен çoğultup иштеп жүргөн балдарды. Мен да кызыгып кичине çoğultup койдум эле. Көрсө иштесе болот экен. Атайын ошон картон çoğultup иштесе болот экен.